Мен тиштеп албайм. Зеленский Орусиянын президенти Владимир Путинге кайрылуу жасады. Украинанын президенти Владимир Зеленский басма сөз жыйынын өткөрдү. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Жыйындын жүрүшүндө өлкө башчы батыш өлкөлөрүнүн Киевке аскердик жардамын күчөтүүсүн өтүндү. Украин лидери Орусиянын президенти Владимир Путинди түздөн түз сүйлөшүүгө чакырды. Бирок Макрон же Шольц жана башкалар менен отургандай 30 метрлик аралыкта эмес. Мен деген коңшумун Мени 30 метрлик алыс отургучтун кереги жок. Мен тиштеп албайм. Мен катардагы жигитмин. Мени менен сүйлөшүп неден коркосуң? Биз эч кимге коркунуч жаратпайбыз. Биз террорчу эмеспиз, деди Украин президенти. Эл чындыкты билсин. Адахан Мадумаровго козголгон кылмыш ишинин беренеси өзгөрдү. Жогорку Кеңештин депутаты Адахан Мадумаровдун үстүнөн козголгон кылмыш ишинин беренеси мамлекеттик чыккынчылыктан кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланууга өзгөрдү. Бул тууралуу журналисттерге депутат Исхак Масалиев билдирди. Анын айтымында башкы прокурордун Адахан Мадумаровдун кол тийбестигин алуу боюнча сунушун караган депутаттык комиссия чечим кабыл алуу үчүн бул маселени Жогорку Кеңештин жалпы жыйынына алып чыгууну чечти. Комиссия бир чечимге келген жок. Мен жалгыз башкы прокурордун сунушун четке кагууну сунуштадым. Бирок депутаттардын көбү маселени парламенттин жалпы жыйынына алып чыгып, чечим кабыл алууну чечишти. Себеби алгач мамлекеттик чыккынчылык боюнча кылмыш иши козголгон. Ал берене боюнча депутаттардын көпчүлүгү башкы прокуратуранын чечимин четке кагууга даяр болчу. Бирок бүгүн берене кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланууга өзгөргөнү белгилүү болду, деди Масалиев. Эл чындыкты билсин. Жапония Украинага курал-жарактарды берүүнү чечти. Жапониянын Улуттук коопсуздук кеңеши Украинага өзүн өзү коргоо күчтөрүнүн сотторун берүү чечимин кабыл алганын Жижи маалымат агенттиги билдирди. Буга чейин Жапония Украинага ок өтпөс жилет жана өзүн өзү коргоо күчтөрү үчүн башка жабдыктар түрүндө жардам көрсөтүү мүмкүнчүлүгүнүн караштырары кабарланган. Эл чындыкты билсин. Өлүм жазасын киргизүү керек, ошондо балдарга карата зордук зомбулукту октойт. Бүгүн 4-мартта эл өкүлү Балбак Төлөбаев өлүм жазасын кайрадан мыйзамга киргизүүнү сунуштады. Жогорку Кеңештин ынтымак фракциясынын жыйынында эл өкүлү аймактарда балдарга карата жасалган кылмыштар боюнча тергөө иштери көбүнчө тараптар ажырашкандан кийин аяктарын белгиледи. Милицияга сотко жетпей калган учурлар көп. Жада калса, участкалык милиционер өзү да келишип тараптарды ынтымакка чакырган учурлар болот. Катуу көзөмөл керек. Тараптардын жараштырууга аракет кылган ички иштер органдарынын кызматкеринин жоопкерчилиги тууралуу беренесин киргизүү зарыл. Балдарга карата кылмыштар үчүн өлүм жазасын кайра алып келиш керек. Биз аларга каршы зордук зомбулукту ушундай жол менен гана токтото алабыз, деди Балбак Төлөбаев. Белгилей кетсек, кечээ күнү Балбак Төлөбаев той ашка кош мойдун ордуна алтын алып барууну салтка айланталы деген пикир үчүн коомчулуктун сын пикирине кабылган. Эл чындыкты билсин. Президент Садыр Жапаров күч органдарына катуу талап койду. Президент күч органдарынын соттордун ишине кийлигишүүнү токтотууну талап кылды. Бүгүн соттордун 12-чи курултайында президент Садыр Жапаров башкы прокуратуранын УКМКнын ички иштер министрлигинин кызматкерлерине соттордун ишине кийлигишүү практикасын токтотуу талабы менен кайрылды. Анын айтымында ар ким өз иши менен гана алек болушу керек. Эгерде өз милдеттериңиздерди так мыйзам чегинде аткарсаңыз, сотторго басым жасоонун кереги жок. Анткени мыйзам баарына бирдей, дейт Садыр Жапаров. Ал белгилегендей, сот статистиканы карасак, сотторго кайрылгандардын саны жыл сайын өсүүдө. Иштердин саны өсүүдө, демек эл сотко кайрылып, ал жакта бузулган укуктарын коргойт. Мен жалпы Кыргызстан элине кайрылат элем. Ким болсок да, чиновник болобу, укук коргоочу болобу, жөнөкөй жаран болобу, баарыбыз укуктук маданиятыбызды жогорулаталы. Кандай гана талаш тартышты болбосун, мыйзам чегинде гана чечкенде. Мыйзамды күчүнө кирген сот чечимдерин сыйлаганды үйрөнөбүз. Ошентип ар бир соттордун көз карандысыздыгын бекемдөөгө салым кошуп, адилеттүү сот системасынын калыптанышына салым кошобуз, деди мамлекет башчы. Украинадагы атомдук электр станциясына чыккан өрттү АКШ өз көзөмөлүнө алат. Маалыматка ылайык, Украинанын Запорожье шаарынын алдындагы атомдук электр станцияда Орусиянын чабуулунан кийин өрт тутанган. Учурда өрт өчүрүүчүлөр өрт менен күрөшө баштады. Атомдук электр станциясы кокусунан жарылса, Чернобыль апатынан 10 эсе күчтүү аламат кайталанышы мүмкүн деп айтылат маалыматта. Эл чындыкты билсин.
Зеленский Байден менен АЭСтеги абалды талкуулады. Украинанын президенти Владимир Зеленский АЭСте чыккан өрткө байланыштуу АКШнын лидери менен сүйлөштү. Маалыматка караганда Зеленский андан башка да батыш өлкөлөрүнүн лидерлери менен байланышкан. Украинанын башчысы Бельгиянын премьер-министри Шарл Мишель, Британиянын премьери Борис Джонсонго да кайрылып, АЭСтеги өрт тууралуу талкуулаган. Эскерте кетсек, Орусиянын ракетасынын аткылоосунан улам Запорожье шаары алдындагы атомдук электростанциясында өрт тутанган. Эл чындыкты билсин. Владимир Путин борбор шаар Москвада билдирүү жасады. Орусиянын президенти Владимир Путин Украинадагы орус аскерлеринин жарандарга кол салбаганын айтты. Владимир Путин борбор шаар Москвада билдирүү жасады. Орустар менен украиндердин бир улут экенин айткан Путин орус аскерлери чыныгы баатырлардай мамиле кылып жатышат. Биздин жоокерлер эч качан карапайым элге кол салышпайт деди. Коридорлордун украин улутчулдары тарабынан жабылганын белгилеген Путин Украина күчтөрү жарандарды калкан катары колдонууда деп айтты. Орусиянын атайын аскердик операциясынын азыркы планына ылайык уланып жатканын белгилеген Путин батыш түзгөн оруска каршы оппозицияны жок кыла тургандарын айтты. Орус лидер каза болгон аскерлердин үй бүлөлөрүнө компенсация төлөнөрүн убада кылып, жарадар болгон бардык орус аскерлерине да компенсация аларын билдирди. Эл чындыкты билсин. Орусиядан 70%, Украинадан 20% дары-дармек импорт болуп келет. Мындай пикирди саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев билдирди. Анын айтымында учурда өлкөдө 3-4 айга жете турган дары-дармектин запасы бар. Мен фармацевтикалык фирмаларды дары-дармек менен камсыз кылуу департаментинин өкүлдөрү менен чогулуш өткөрдүм. Анын жыйынтыгында бирдиктүү пикирге келдик. Фармацевтикалык фирмалардын кампаларында 3-4 айга жетиштүү дары-дармек запасы бар. Бул убакытта эч бир дарынын түрү боюнча көйгөй болбойт. Алар дарыларды ооруканаларга берип жатышат. Орусия жана Украинанын ортосундагы жаңжал качан токтору белгисиз. Украинадан 20%, Орусиядан 70% дары-дармек алабыз. Фермалар менен келишим түзгөндө доллар менен түзүлөт, ал эми бизде сом менен сатылат. Дароо доллар көтөрүлгөндө фармацевтикалык фирмаларда маселе жаралды. Бирок биз туруктуу баада сатуу боюнча сүйлөштүк. Азыркы учурда Түркия, Индия, Иран жана Пакистан менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатабыз. 10 күндөн кийин Түркияга барып саламаттык сактоо министри менен жолугам. Буга чейин алар менен иштешип келгенбиз. Азыркы кезде 550 дарынын түрүн Түркиядан алабыз деп билдирди министр. Мындан тышкары Бейшеналиев дары-дармектин жетишсиздиги болбой турганын кошумчалады. Эл чындыкты билсин. Дүйнөдөгү эң кымбат дарыга муктаж болгон арузат каражат толугу менен чогулду. Генетикалык жүлүм булчундарын атрофиясы диагнозу менен жабыркап, дүйнөдөгү эң кымбат дарыга муктаж болгон Арузат Ташматованын дарысына каражат толугу менен чогулду. Бул тууралуу Арузаттын апасы түз эфирде билдирди. Биринчиден, бизге жардам берген ар бир адамга жүрөгүбүздүн ыраазычылык билдиргибиз келет. Биздин кичинекей Арузат өзүнүн куткарылышы үчүн миллиондогон боорукер таза жүрөк адамдарды бириктире алды. Бул масштабтуу жыйын Кыргыз өлкөсүнүн тарыхында биринчи жолу болуп, бардыгынын аракети менен аны жапканыбызга кубанычтабыз. Мындай сумманы көтөрүү мүмкүн экенине кээ бирөө ишенген жок, бирок элибиздин ынтымагы, боорукердиги барына кудуреттүү экенин дагы бир жолу далилдедик. Эми Золгенсма дарысын алышыбыз керек жана анын канчага созуларын билбейбиз. Азыр бардык кыйынчылыктарды эске алуу менен эл аралык чыр-чадактар балдарды дарылоого таасирин тийгизбээрине ишенебиз. Жакында балабыз эңсеген уколун алат деп ишенебиз деп айтылат билдирүүдө. Эскерте кетсек, Арузатка керек болгон Золгенсма дарысы $2,300,000 турат. Эл чындыкты билсин.